Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. 2281 жылы Япондордун эң күчтүү жана эр жүрөк самурайлары монгол баскынчыларына каршы туруу үчүн кемелер менен деңиздерге чыгышат. Алгачкы көрүнүштөрдө эле биз кеменин ичинде алардын салгылашып жатканын көрөбүз. Күндөрдүн биринде ошондой кемелердин бири кырсыктап, кеменин толугу менен кыйрашына алып келет. Рику аттуу каарманыбыз көзүн ачып, кайсы бир аралда жатканын түшүнүп, анан да бутуна чоң жыгач сайылып, жарадар болуп калганын билет. Ал аркан аркылуу эптеп сүйрөлүп отуруп, ташка жөлөнүп өлүп калган баланын жанына жетип барат. Бирок Рику көргөн көздөрүнө ишенбей ал баланы кармап көрөйүн деп жатса, кичинекей бала ойгонуп кетип эч нерсе болбогондой эле чуркап кетип калат. Ошондо Рику сыягы бул бала менин көзүмө көрүнүп жатат окшойт деп ойлоп, аракеттенип жатып өзүнүн кылычын да таап алат. Бирок тилекке каршы кылычы сынып калыптыр. Ал бутуна сайылган жыгачты сууруп чыгарып, жаратын таңып, жээктен өзүнө керектүү нерселерди издегенге аракет кылып, кечке маал таза суусуда түгөнөт. Бул түнү ал жалгыздыкта жана караңгылыкта бир үңкүрдө түнөп калат. Түндүн бир маалында ал жанагы качып кеткен баланын өтүп кеткенин кайрадан көрүп, чуркап кеткен баланын артынан жеткенге аракет кылат. Ал токойдун арасынан ошол бала менен дагы бир кичинекей бала кылычташып ойноп жатканын көрүп, чындыгында мунун баары Рикунун галлюцинациясы болчу. Көрсө Рикунун көзүнө көрүнүп жаткан анын эки баласы экен. Таң атып эртеси күнү да Рикуга ар кандай нерселер көрүнүп кыйнала берет. Эми ага өзүнүн аялы көрүнө баштап, жээкке чыкса анын өлүк денеси жээкте жаткандай көрүнөт. Бирок бул деле кезектеги анын акыл эсинде болуп жаткан бүдөмүк нерселер болуп, кулагына да үй бүлөсү жакындарынын үндөрү угула берет. Бир кезде Рику чыдай албай, бул адам буту баспаган аралда андан ары кантээрин билбей, жанагы сынган кылычын алат да өзүн өзү курмандыкка чалууну ойлоп баштайт. Ошондо анын аң сезими бир аз өзгөрө түштүбү айтор. Кулагына угулган тынымсыз үндөр токтоп, көзүн ачса аралдын ортосунан дал эле өз мекениндегидей тоону көрөт. Ошондо Рику азырынча багынууга эрте экенин түшүнүп, эмнени ойлоп койду белгисиз айтор бир канча жыгачтарды көтөрүп алып эле бир жака жөнөйт. Жолдо ал чоң шаркыратмага туш болуп, ал жерден таза сууну таап, балыктарды да кармаганга жетишет. Эми бир аз эсине келгендей болуп, жанагы сынган кылычын курчутуп, көтөрүп келе жаткан жыгачтарды сыйрып жылмалай баштады. Ал күн сайын ар кайсы жерге түнөп, андан ары жүрүп, эч ким менен сүйлөшпөгөндүктөн башына келген ар кандай ойлорду таш бетине жазып кетип жатты. Күн сайын бутунун жараатын даарылап, бутунун жарааты дээрлик айгайын деп калганы менен деле Рикуга аялынын жана балдарынын элестери дагы деле көрүнүп жатты. Ал жанагы өзү менен көтөрүп келе жаткан жыгачтарын дагы деле тынымсыз аралдын ортосундагы чоң жанар тоого алып бара берди. Акыркы күнү ал тоонун кайсы бир бийиктигине чыгып, самурайлардын ритуалына ылайык бир дарбаза сымал нерсени жасап коет да, курчутуп даярдап койгон кылычын алып, эми чындап бул өмүр менен кош айтышууну көздөп калды. Дал ошол учурда арт жактан кимдир бирөө пайда болот да Рикуну уруп уктатат. Кандайча? Акча кайтарылып келет? Андан да көп интернет. Эч кандай комиссия жок? Ооба, акча кайтарылып келет. Виза карталары боюнча 2% кэшбэк. Интернет көбүрөөк болот. Ай сайын плюс 10 гигабайт. Комиссиялар болсо жөн гана жоголуп кетет. Мой О тиркемесинде О Праймды кошуп алыңыз. 90 күн бою акысыз. О Прайм күн сайын пайдалуу. Көрсө Рикуга кол салгандар аборигендер, башкача айтканда цивилизацияга аралашпаган жапай адамдар болуп чыгып, алар жанагы Рикунун жасаган нерсесин кулатып салышат да, Рикунун колу бутун байлап эле алып жөнөшөт. Жээкке чыгып андан ары кайык менен чоң жерге материкке алып жөнөшүп, өздөрүнүн жериндеги бир үңкүргө алып келишкен соң, бет кабын чечкен адам Рикуга ар кайсы нерселерди сүйлөп баштайт. Рику менен катар эле ошол үңкүрдө дагы 2-3 адам туткундап отурган болчу. Алардын бирөөсүнүн буту кесилгенин да көрөт. Ошондо Рику бул жерде эмне болуп жаткандыгын түшүнүп калып, көрсө бул жапайы адамдар адам жегичтер болуп, туткундап алган адамдарды ушинтип чекесинен жей башташат экен. Рикуга кандайдыр бир шаман келип сүйлөй баштаганда, башкалар ал жердеги бир туткундун бутун кесе башташат. Жапайы адамдарда жалаң гана сөөктөрдөн жасалган тиштүү куралдар бар болчу. Бирок Рикунун кылычын көргөн алар ошол кылычтын жардамы менен кесишет. Алардын башчысы ошол жердеги бир семиз адамдын каршылык көрсөткөнүнөн улам анын тилин кесип салып, андан соң ошол семиз адамдын дагы колун кесе башташат. Адамдардын өздөрүнүн эле канынан кандайдыр бир нерселерди жасашып, кайра өздөрүнө ичиришип Рикуга дагы алып келип беришет.
Рику эч каршылык көрсөтпөй ал кандан жутуп жиберип, дароо эле өзүнүн акыл эсинин тунуктугун жоготуп, бир башкача абалга түшкөндүгүн байкайт. Рикуга кайрадан өзүнүн балдары көрүнүп эле алар менен сүйлөшүп, балдарынын айтуусу боюнча Рику бул каннибалдарды жок кылуу керек деген чечимге келет. Бир канча адамдар ошол жердеги туткундардын кесилген мөчөлөрүн жана өздөрүн көтөрүп алып бир жака кетишкенде, ал жерде Рикуну кайтарып эки кароолчу калган болчу. Анда ушуга чейин такыр сүйлөбөгөн Рику үн чыгарып сүйлөй баштап, таң калып жакындап келген эки жапай адамга согуш өнөрлөрүн мыкты өздөштүргөн дасыккан самурай дароо эле кол салып баштайт. Ваши головы уже мои. Бир колу байланып турганына карабастан Рику кароолчулардын бирин таш менен уруп эсин оодарып, экинчисин болсо арканга ороп жатып муунтуп өлтүрүп салат. Анын кылычын жапай адамдардын башчысы алып кеткендиктен, Рику жапай адамдардын тиштүү куралын алат да өз ишин кыла баштайт. Жанагы эси ооп калган кароолчу ойгонуп кетип караса, Рику биринчи кароолчунун башын аралап отуруп кесип салган болот. Андан соң кезек экинчи кароолчуга да келет. Андан ары Рику үңкүр ичиндеги ар кайсы сүрөттөрдү көрүп жөнөп, үңкүрдүн бир жерине келгенде көп сандаган адамдардын баш сөөктөрүнүн өйлүп турганын көрөт. Ал эми киши жегич каннибалдар өздөрү болсо бул кезде үңкүрдүн башка тарабында бийликти өткөрүп берүү менен алек болуп жатышкан. Көрсө уруу башчысы өзүнүн таажысын жана бийлигин өз баласына өткөрүп берип жатыптыр. Таажыны алган баласы болсо колуна Рикунун кылычын кармап турду. Башка туткундар сыяктуу эле алар жанагы семиз туткунду ортого алып келип асышып, эки буту жана бир колу кесилген адамды биротоло өлтүрүүгө камданып калышат. Бул кезде эки кароолчуга барган бир адам эки кароолчунун башы кесилип найзага сайылып турганын көрөт. Бул кезде Рику чоң үңкүрдө жанагы туткунду жапай адамдар эмне кылып жатышкандыгын карап турган болчу. Ал кандай кылса да ал туткунду сактай албастыгын жана бул жерде көпчүлүктүн алдында алсыз экенин билип, тымызын эле үңкүрдөн чыгат да өз аралын көздөй качып кетип калат. Туткундун качып кеткенин уккан уруу башчысы ал өзүнүн эле аралына качып кетти деп билип, дароо эле бир канча аскерлерин алып ошол аралга жетип барат. Алар токойду жээктен тарта тинте башташып, жашынып турган Рику болсо арт жактан пайда болуп, улам сайын жапай адамдарды бирден жок кылып жатты. Токойдун ичи ар кандай маймылдардын жана канаттуулардын үндөрү менен коштолгондуктан, жапай адамдар арт жактагы адамдардын өлүп жаткандыгын укпай да байкабай да калышат. Андан кийин Рику 3-4 жапай адамга бир учурда кол салып, согуш чеберчилигин көрсөтүп баарын тең аркы дүйнөгө узатат. Эми жапай адамдарга бир аз кооптуу боло баштап, токойдун ачык жерлерине чыгышканда Рику аларды жаа менен аткылай баштайт. Дагы 3-4 адам өлгөндөн кийин эле жааны жана кылычты билбеген жапайлар артты көздөй чегинип кача башташат. Бир канча убакыт өтпөй Рику токойдун бир канча жерлерине от жагып түтөтүп салат да шамандын алып келген бир канча аскерлери менен кармаша баштайт. Каптаган коюу түтүн анын тез жашынып кайра пайда болуп, күтүүсүз жерден соккуларды уруусуна шарт түзөт. Ал жердегилердин баардыгын жайлап салганын көргөн шаман дароо эле артка качып уруу башчысынын аскерлерине келип кошулат. Уруу башчысы шамандан силер аны таптыңарбы деп сураганда, шаман уруу башчыга сыягы биз аны таппай эле ал бизди таап алган окшойт. Анткени кандай гана болбосун биздин адамдарды чекеден кырып жатат деп айтат. Ошол учурда жээк жактан түтүндүн чыкканын көрүшүп, баардыгы жээкке чуркап чыгышса, кыйраган кемеден толук бир самурай кылычын таап алган Рику алардын келишин күтүп жээкте туруптур. Анан да жапай адамдардын сүзүп келген кайыктарын өрттөп салган болот. Уруу башчысынын буйругу менен баардыгы Рикуга жөнөшүп, бирок алардын санынын көптүгү Рику үчүн роль ойнобой, миздүү кылычы менен өтө шамдагай түрдө жанына келген жапай адамдарды бирден гана шилтеп өтүп кетип жатты. Жапай адамдардын сөөк куралдары самурай кылычынын жанында өтө эле алсыз экени билинип, кылыччандар автомат куралчандарга каршы чыккандай эле көрүнүш болуп калды. Анткени Рикунун бир шилте менен кулаган жапай адамдар ошол бойдон турган жок. Ошентип бир канча адамдарды кырып жиберген Рикуга уруу башчысы өзүнүн күчтүү аскерлеринин бирин жөнөтөт. Алгач 4 буттап чуркаган ал адам чындап эле өзүнүн шамдагайлыгын көрсөтүп, Рику кандай шилтесе дагы ага кылычтын мизи тийбей жатты. Ал бирде туруп кол салып, бирде туруп качып кетип жаткандыктан Рикуга башка аскерлер да кол салышып басып калышат. Бирок Рику бошонуп кеткенге мүмкүн болуп кайра эле чекеден жайлай баштап, акыры жанагы мыкты жоокердин дагы ар кайсы жерлерин жарадарлап отуруп жеңип алат. Акыры 2-3 гана жоокери калганын көргөн уруу башчысы жанындагы шаманды карап, менин атамдын айтуусу боюнча сен качандыр бир кездеги легендарлуу согушкерсиң. Эми өзүңдү көрсөтүүгө убакыт келди окшойт, аны жок кыл деп айтат. Бардыгын кырып бүткөн Рику жакындап келип, эми шаман экөөнүн кармашы башталып, карып калса да шамандын чындап эле өтө согушкер экендиги байкалат. Бир топ кармаштан кийин Рику кылычы менен анын найзасын экиге бөлө чаап, бир канча соккудан кийин шамандын да күнү бүтөт. Эми ал жерде уруу башчысы менен эле Рику калып,
чоң балтасын кармаган уруу башчысы Рейкуга карап, эми эр болсоң өзүңдөн кылычыңды алып ал деп айтат. Дароо эле салгылаш башталып, экөө тең биринен бири кем калбай. Керек болсо уруу башчысы Рейкуну 2-3 жерден жарадарлаганга жетишет. Бир кезде балтасы менен Рейкуну учура чаап, Рейку араң дегенде эсине келип каршылаштын бутун жарадарлайт. Беттеш учурунда уруу башчысынын колундагы Рейкунун кылычы көккө көтөрүлүп, кайра түшүп келе жатканда Рейку аны кармап калат да. Экөө тең жандал бастап бар күчүнүн болушунча кармаша башташат. Эми жыгылып калган Рейкуну уруу башчысы жээктеги сууга думуктурайын деп жатса, Рейкунун көзүнө кайрадан бийлеп жаткан аялы көрүнүп кетет. Ошондо ал кайрадан күчүн жыйнап бошонуп кетүүгө мүмкүн болуп, укмуштуудай тездик менен кыймылдап бир кылычы менен анын башын кесип өтсө, экинчиси менен анын башын теше сайып салат. Ушундай жеңиштен кийин Рейку дагы бир топ эле жарадар болуп калды. Эми ал мурункусундай эле өз өмүрүн кыябы, же жашоонун маанисин түшүнүү үчүн андан ары жашоого аракет кылабы, суроо бойдон калат. Тасма дал ушундайча соңуна чат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.